Алгандын колу жылыйт, бергендин жүрөгү жылыйт. Кандай дин болбосун, же коом, муктаждарга кайрымдуулук кылууга үндөйт. Ошондой эле ар дайым кайрымдуулук жасоо адамдын ички дүйнөсүнөн келип чыккан берешендикти талап кылат. Кайрымдуулук тармак тандабайт. Ошондуктан Акинай Бекмурзаеванын айтымында ар тармактуу кызмат көрсөтүүнүн натыйжасы кайрымдуулук фондун ачууга жол ачкан. Ошол фондду өзүбүздөн 3 предприятиябыздан строительстводан, жилищный кооперативден, анан микрокредитный компаниябыз бар исламского принципа. Ошол 3 тармактан түшкөн пайдасынан биз ошол фондду каржылап, ошол жетим балдарды өстүрүп, чоң окуу жайларга чейин жетелеп, кайра өзүбүзгө кайсы специальность керек болсо, ошол специалисттерди даярдап өзүбүзгө иш жумуш менен камсыз кылганы. Белгилей кетсек, буга чейин Ихсан групп аталышындагы турак жай кооперативи карапайым калкка кызмат көрсөтүп келсе, азыркы учурда Ихсан Азия Глобал строй курулуш компания, микрокредиттик компания жана Ихсан үй бүлө кайрымдуулук фонду кошулуп, өзүнчө чоң холдингке айлануу менен өзгөнүн жүгүн кошо көтөрүп, ар тараптуу кызмат көрсөтүү иштерин колго алышууда. Биздин компаниябыз сентябрдын 14-үндө 2020 жылы ачылдык. Ошондон бери биз абдан көп иш-чара жасадык деп ойлойм. Негизги бүгүнкү мероприятиянын негизи бүгүн ошол благотворительный фонддун ачылышы. Ошол фондду биз Кыргызстан миссиясы кылып, Кыргызстан биз детей-сирот деп, орусча айтканда, Кыргызстанда бир дагы ошол жетим бала болбосун деген миссияны көтөрүп чыгып атабыз. Холдингдин жетекчиси Эрмат Качыбек уулунун айтымында, иш тажрыйбасынын негизги факторлору заманбап маалымат жана билим гана эмес, биздин жарандардын актуалдуу көйгөйлөрүн жеңилдетип, чечүүгө жардам берүү. Эң негизгиси ата-энеси жок жетим балдарга билим берүү менен чектелбестен, жөндөмүнө жараша өз ордун таап кетүүсүнө шарт түзүү. Наш дом называется Мерим Булагай. Он расположен в Тюбском районе Иссык-Кульской области. Дети 11 национальностей. Аталган кайрымдуулук фондун Гүлнара Дегенбаева жетектейт. Ал 1998 жылдан бери Мээрим булагы балдар үйүн жетектеп келген. 150 баланы тарбиялап, анын 69-ун жогорку билимдүү кылууга жетишкен. Учурда 43 неберенин энеси. Кайрымдуулук фонд ачуу жөнүндө мындай сунуш келди. Анан сиздин тажрыйбаңыз абдан чоң экен. Биз ушул үй салып берели, ушул балдарга азыркы ушул бала алып багам дегендерге үй салып берели дагы, анан Кыргызстандагы ушул көчөдө калган жетим балдардын көйгөйүн чечели деп ушундай чечимге келдик. Мен абдан сүйүнүчтөмүн, аябай ыраазы болдум.